Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе бүгүнкү адабият сабагыбызды баштайлы. 10 класс кыргыз адабияты мугалим Бердалиева Света Ташпайына. Бүгүнкү биздин өтө турган жаңы темабыз балдар Жусуп Турусбековдун Энем поэмасы. Сабактын максаты окуучулар Жусуп Турусбековдун өмүрү чыгармачылык жолу туурасында маалымат ала алышат. Энем поэмасы тууралуу кеңири түшүнүү менен поэманын стили жаңычылдыгын талдай билишет. Жарык дүйнөгө алып келген энени сыйлоого, ардактоого тарбиялана алышат. Акын жана драматург, айтылуу эсимденин автору Жусуп Турусбековдун өмүрү жөнүндө таржымалынан таанышасыңар. Кыргыз жазма адабиятынын баштоочуларынын бири, акын жана драматург Жусуп Турусбеков 1910 жылы Ысык-Көл областынын Тоң районуна караштуу Көксай айылында жарык дүйнөгө келген. 1916 жылы Үркүндө ата-энеси менен кошо 3 турпанга чейин барып кайткан Жусуптун балалыгы алгач багы жокчулукта кыйын күндөргө туш болуп, кийинчерээк ага кошулуп жетимчиликке өтүп, ар кайсы туугандарынын колунда чоңойгон. Ал ошол кездеги билимге умтулган үмүт тилеги чоң жаштардын катарында турган. 1921 жылы таекеси Чортоңбай Караколдогу балдар интернатына тапшырып, кийин интернаттан айыл чарба техникумуна кирип, болочок ошол жерде окуп калат. Акын. 1928 жылы Фрунзе азыркы Бишкек шаарына келип, Эркин Тоо газетасында редакцияда иштейт. Жусуптун адабиятка болгон кызыгуусу, чыгармачыл аракеттери дал ошол жылдары башталып, газета беттерине айрым ырлары чыгат. 1929 жылдан 1930 жылдары комсомолдун мүчөсү катары Твер шаарына жолдомо менен барып билим алат. Окуусун аяктап келгенден кийин Кызыл Кыргызстан, Ленинчил жаш газеталарында, Кыргызстан мамлекеттик басмасында редактор болуп, Жазуучулар союзунун кеңешчиси, Кыргыз мамлекеттик драм театрында директор болуп иштейт. Чыгармачылыгын жемиштүү улантат. 1932 жылы Жусуп Турусбековдун Жусуптун ырлары деген биринчи ырлар жыйнагы жарык көрөт. 1934 жылы СССР Жазуучулар союзуна мүчө болот. Акындын көзү тирүүсүндө жарык көргөн китептери Шайыр жаштар жыйнагы 1933 жылы, Ажал ордуна драмасы 1935 жылы, Тандалган ырлар жыйнагы 1935 жылы, Беш мойноктогу окуя драмасы 1937 жылы, Мекен 1938 жылы, Ырлар жыйнактары Каракчынын трагедиясы 1941 жылы аттуу поэмалары жазылат. Жусуп Турусбеков кыргыз драматургиялык адабиятынын түптөөчүсү болуп эсептелет. Анын Ажал ордуна музыкалык драмасы алгач 1934 жылы коюлуп, 5 жылдан кийин 1939 жылы Москвада өткөн кыргыз искусствосунун биринчи декадасында комиссия тарабынан искусство чеберлери жана жалпы көрүүчүлөр тарабынан эң жогорку бааланган. Жусуптун кесиптеши Совет жазуучуларынын бири Александр бул чыгармаларындагы чоң драмалык деми бар элдик дастан деп атаган. Негизи чыгармада кыргыз элинин башынан өткөргөнү 1916 жылдагы кандуу көтөрүлүш, эл эрки,
кайгы мүдөөсү көркөм жана ынанымдуу берилген. Кыргыз тилин түшүнбөсөм да, драмадагы окуялар менен образдар мени толкундатпай койгон жок. Кыргыз эли ушул жаркыраган таланттуу чыгармасы үчүн анын авторуна татыктуу алкышын айтат деген Корнейчук чыгарма улуу режиссерлор Станиславскийди, Данченкону дагы таң калтырган. Ошол эле декадада чоң ийгиликке ээ болгон Айчүрөк операсынын либреттосунун авторлорунун бири дагы Жусуп болгон. Ал аны кыргыз жазуучулары Кубанычбек Маликов жана Жоомарт Бөкөнбаев менен бирге жазган. Бул эки чыгарма тең азыркы убакка чейин сахнага коюлуп келе жатат. Жусуп Турусбеков менен катар кыргыздын алгачкы операларынын бири Айчүрөктүн либреттосунун дагы автору. Акын Пушкиндин, Ташконогун, Гейненин жана башкалардын ырларын кыргызчага которгон. Жусуп Турусбеков Ардак белгиси орденинин ээси. Улуу ата мекендик согуш башталганда акын өз ыктыяры менен согушка кетип, 1943-жылы Калинин областына багы караштуу ошол жерде курман болгон. Жусуп Турусбековдун ысымын республиканын айыл шаарларында, көчөлөрдө, китепканаларда, мектептерге берилип, ысымын алып жүрөт. Чыгармачылыгындагы өзгөчөлүктөр жана адамдык касиети менен Жусуп Турусбековдун кыргыз адабиятында акын катары салттуу, санат, арман ырларынан четтеп, жаңы стилде чыгармаларды жараткан акын катары аташат. Анын Ук жер жүзү аттуу ыры орус акыны Владимир Маяковскийдин чыгармаларында үндөш деп айтылат. Ук жер жүзү. Далай гиган салынды, өлкө бети өзгөрүлдү жаңырды, кечээ күнкү күрпүлдөгөн долу суу эпке келип, бүгүн бизге багынды. Акындын замандаштары анын талантына гана эмес, адамдык сапаттарын дагы жогору баалашкан. Согуш талаасында курман болуп, өз калемин эрте курчутуп, жазып, Жусуп жөнүндө Алыкул Осмоновдун мындайча эскергендери бар. Күүлдөгөн, кош канаты бороондоп, байкаганга кыраан бүркүт өз окшоп, бул олтурган көп курдаштын ичинде кайран гана Жусуумдун орду жок. Анын ыры шекер шербет бал эле, бул замандын бактылуу бир жаны эле. Күлүктүгүн салыштыра келгенде, күлүктүгү көк аладай бар эле. Мына балдар, Алыкул Осмоновдун Жусупка арнаган ыры. Ал эми дагы бир замандашы Түгөлбай Сыдыкбеков 22-ге жаңы толгон жашында аны көрүнбөс касиети ээрчиген сүйкүмдүү баягы улуу өңдөнөт деп талдаган. Бирок ал болгону 2 гана жаш улуу экенин, ага теңтуш курбу болоюн десем да, анын таланты, адамкерчилиги дайым менден улуу бойдон калды деп эскерген. Себеби Жусукем көп окуган, көптү көргөн, көптү билген, элинин турмушунун кайгы муңун кылдат сезген, тили бай, ички дүйнөсү кенен, өтө ак пейил адам экендигин мага жагат деп эскерген. Мен Жусукемдин таланттуу акын гана эмес, адамдык жакшы сапаттарга бай, жүрөгүндө назик сезимдин күүсү бар экендигин байкаганымда, аны бир тууганымдай сүйүп кеттим деп эскерет. Ошондой эле белгилүү акын жана адабий сынчы Салижан Жигитов Жусуп Турусбековдун Энем аттуу поэмасы жөнүндө накта турмуштук фактыларды, өзүнүн бийик билими, кайталангыс акындык ыгы менен жазылган бул поэма өзү менен терең, башка поэмалардан өз мезгилинин идеялык маанайын, ыргактарын таамай чагылдырганы менен айырмалат деген. Ырда өз мезгилинин чыныгы коомдук жана тиричилик турмушу, анык жашоо ыргагы,
Келечекке үмүттүү караган жаштардын бейнеси, жалындуу күчү берилген. Поэма ошол мезгилдеги чыгармалардын басымдуу бөлүгүнөн айырмаланып, каармандардын бейнелери калыптанышы, сюжеттин өөрчүп чечилиши жагынан жаңы жолдорду таап, салтка айланган, фольклордун ыкмаларды пайдаланбаганын белгилеген. Кезинде мектеп окуучулары акындын мезгилдин коомдук саясий турмушуна шайкеш Ленин жолу аттуу ырын жатка билчү экенин улуу муундар айтат. Ал эми Атай Огонбаевдин обонуна салынган лирикалык мазмундагы «Эсимде» деген чыгармасы бүгүнкү күндө эл сүймөнчүлүгүнөн чыкпай, нукура кыргыз кыялын түбөлүктүү көркүн даңазалаган кайталангыс укулуктуу күүлөрдөн болуп жашап келет. Энем поэмасы жөнүндө. Бул чыгарма кыргыз поэзиясындагы профессионалдык поэма. Жусуп Турусбеков Энем поэмасында жаңы замандын жаңы образын көрсөтөт. Ал образ окуусун бүтүп келген эненин баласы. Бала энесине башка болгондугун, тентек, таарынчаак мүнөздөрүн таштагандыгын, билимдүү болгондугун, жакшы шайыр адамдар менен жүргөндүгүн айтат. Ошондой эле апасынын сагынганын, түшүнө киргенин, ар кайсы ойду ойлогонун билдирет. Улгайган эне менен билимдүү уулдун ортосундагы психологиялык конфликттин негизинде да кыргыз турмушунун карама-каршылыктуу жандуу материалы жатат. 20-30 жылдардагы кыргыз турмушу, кыргыз жаштарынын өмүр жолу чагылдырылган. Чынында Жусуп Турусбеков Совет бийлигин бекеринен эне деген эмес. Эне деген сөз бара-бара жеке маанинин чегинен чыгып, кеңири символдук мазмунга өсүп чыккан. Акын өзүнүн өткөндөгү аянычтуу тагдырынан бүтүндөй элдин турмушун чагылдырган. Энем поэмасы. Күткөндүрсүң, келди мени аманбы, кучактачы, сүйчү беттен балаңды, 5 жыл бою тентип кеттим дайынсыз, сагындың го, бир көрө албай караанды. Сагынганда, тентип кеткен балаңды, жүзгө жоруп, жүгүрттүң го санааңды, каттоочудан кат жазсын деп айттырып, кийинчерээк ала бердиң мазамды. Тентек эле, эмне болду дедиңби? Күндө ойлоп, асан кайгы жедиңби? Кимдер тилдеп, кимдер шагын сындырып, мұң айтты деп, кейитти деп, зээниңди. Ай ушул сен, кейи берген энемсиң, бекер ойлоп, бекер кайгы жегенсиң, мен кетээрде беттен өөп кучактап, кагылайын, кайраттуу жүр дегенсиң. Энеке бай, кайратымдан жазбадым, мен мурунку, мен эмесмин башкамын. Таарынчаактык мүнөздөр жаман экен, ишенени таштадым. Бирөө да жок, өзүң билген чагымдан, баягы мен бүгүн бөлөк жаңырдым. Берченеке, мурункудай эмесмин, берченеке, эмчегиңди сагындым. Чүкө салган тулубум, таштенеке, кереги жок мунуңдун, шайыр жаштар арасында чоңоюп, чүкө ойнобойт, жигит болгон кулунуң. Чүкөнү мен кетээрде эле төккөнмүн, таштенеке, чүкө ойнодон өткөнмүн. Үстүбүздөн зуулап өткөн 5 жылда, шайыр жаштар арасында өскөнмүн, мындан кеттим, кеткен бойдон кеткенмин, андан бери 5 жыл болду четтемин. Жолдоштордун күүсү менен унутуп, жүрүптүрмүн, мына быйыл эстедим. Ушул уулуң 5 жыл бою тентиген, кошо жүрдү, кайра тартпай эркинен, максатына жеттенеке көрдүңбү, бир ойлобой, элден безип ээрчиген. 5 жыл мурун чүкө ойногон балаңды, 5 жыл мурун чүкө ойногон балаңды тарбиялап,
Шаардагы ustalar, көрдүң бени, балаң кайта жаралды. Эч ким менин сындырбады шагымды, эч ким мени уруп согуп ыйлатып, эч ким менин кейитпеди жанымды. Кайта мени киши өңдүү ойлотуп, кезиккени көңүл ачып, ойношуп. Тарбиялап мектебинде окутту, киши кылып сезимимди ойготуп. Окуп эне мектебимди бүтүрдүм. Шаардагы өмүрүмдө 5 жылдык көз ачылып, көп нерсеге түшүндүм. Шайыр жаштар тамашасыз жүрбөгөн, шайыр жаштар сабакта да, оюнда да, иште да. Көрөсүңбү уулуң эне гүлдөгөн, көрөсүңбү уулуң кимди тагынган. Көрөсүңбү уулуң кимди тагынган, аяч элең жаның ачып энеке. Мен кой айдап түшкөн кезде адырдан. Мына бүгүн ал күндөрдөн арылдым. Комсомолмун, мына кимди тагындым. Берченеке эмчегиңди эмейин, берченеке ак мамаңды сагындым. Мугалиммин, техникумда окугам. Мугалиммин, мен жаштарды окутам. Карысаң да бизге неке керексиң, сабатыңды ачып кетем окусаң. Эпкин дүйүмүн бардыгында бүтөмүн, нагрузка бюрого да мүчөмүн. Культмассовый сектор болуп энеке, жолго коюп клуб ишин түзөдүм. Элди жерди сагынып, эмнелер бар эл ичинде айтып бер, туулган жерим кетиптир го жаңырып. Мына балдар, Жусуп Турусбековдун «Энем» деген поэмасынан эне менен баланын ортосундагы сагынычы. Деги эле балдар, эненин жүрөгүнүн балага болгон сагынычы, мээрими, кусалыгы ушул поэмада эмне кылып атат, айтылып атат. Бул поэмадан тышкары балдар, биз деги эле ата-энебизге ар дайым жакшы гана сөзүбүздү арнап, эненин жүрөгүн оорутпай, адептүү өсүүгө, ата-энени сыйлоого жана ошолорго көздүн карегиндей бардык жакшы иштерибизди жасап бергенге жана билимдүү болууга эмне кылышыбыз керек, тарбияланышыбыз керек. Ошондой эле бул жерде эне менен баланын ортосунда 5 жыл болсо дагы көрүшпөй, аягында ошо баланын мурунку баягы балалык мезгилиндеги таарынчаактыгын, тентектигин эне эмне кылып атат, эскерип атат. Кийин бала билимдүү болуп, баягы адамдар менен жакшы шайыр мамиледе өсүп жетилгенин баласы айтып, поэма бул жерде эмне кылып атат, ошол кыргыз жаштарынын өмүр жолун чагылдырып берип жатат. Мына балдар, деги эле бизди жарык дүйнөгө алып келген энени эч убакта жүрөгүн оорутуп, жаман сөзүбүздөн алыс болушубуз керек экен. Эне бул бизге шам, чырак десек жаңылышпайбыз. Ошондуктан жалпы баарыңарды тең ата-энени сыйлоого, ата-энени урматтоого, ата-эненин кадырын, баркын билүүгө баарыңарды чакырып кетмекчимин. Анда эмесе бүгүнкү сабакта силер кыскача маалыматтарды ала алдыңар деп ойлойм. Бул Жусуп Турусбеков өзү акын жана драматург катарында бизге таанымал экен. Бул Жусуп Турусбеков 1910 жылы Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Көксай деген айылында жарык дүйнөгө келген экен. Мына балдар, акындын көптөгөн ырлары, анан Ажал ордуна драмасы, Шайыр жаштар,
Беш мойноктогу окуя драмасы, Каракчынын трагедиясы поэмасы, Мекен ырлары жана Энем поэмасы менен бизге таанымал экен. Анда эмесе балдар сабакты жыйынтыктап жатып, үйгө тапшырма Жусуп Турусбековдун Энем поэмасы туурасында кыскача өзүңөр дилбаян жазып келесиңер. Анда эмесе балдар көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Сак саламатта калгыла балдар.